Жеңиш мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алыскы Женевадан келгениңизге жаңылбасам 1 айга чукул убакыт болуп калды көрүнөт. Кыргызстанга болгон сагынычыңызды мындай таркатканга убакыт болдубу же деги эле таркатыш мүмкүн эмеспи? Мүмкүн эмес окшойт меники. Аябай сагынасың, бирок ого бетер бияк сагынычты күчөтөт да ар бир келген сайын. Бөксөргөндү толтурганы келесиң, бирок кайра эле бул жактан сагынычтын бир жаңы түрү чыккансып, себеби Кыргызстан жылда келген сайын башкача ого бетер сагынычты күчөтүп атат окшойт. Кичи мекениңизге барып келдиңизби, үлгүрдүңүзбү? Барып келдик, алыс Какталага барып, ага тууга менен учурашып келдик. Жаңылбасам, сиз Кыргызстанга жылыга 1 ирет келип кетип турасыз да? Анан келген сайын эмнени байкайсыз? Ооба, мен эми ушул Кыргызстанды чүдеп билет алган жерден башталат меники Кыргызстан, ошо Женеваданчы. Ошол билет алган жерден, ошо билет алып, анан келип самолет менен конуп, биринчи бутуңду койгон жерден да, ошол анан мен Кыргызстанды эми ушул ар бир баягы тоо ташына дегенде ар бир көрүнүшүнө мен таасирленем да. Ар бирин байкаганга аракет кылам. Бул мен үчүн өтө эле маанилүү да. Мен түз эле көзүмө көрүнчү нерселер бар. Деги эле жашоосунан баштап, деги эле мынтип Аска тоосунан баштап, шаардын көрүнүшүнөн баштап дегенде айылгычтактарыбыз, жолдорубуз, айтор байкачу нерсе көп. Жакшы жагына көбүрөөк өзгөрүп атыппызбы, же мындай өксүгүбүз көбүрөөк бекен? Негизинен эми биз эми мындай оптимист болбогонго арга жок да, негизи. Жеке жашоодо дагы, саясий жашоодо дагы, деги эле биздин жашоодо. Ошон үчүн мен дайыма оптимист болгонго аракет кылам. Анан ошон үчүн бизде жакшы жагын өзгөрүүлөр көп да. Жакшы жагын өзгөрүүлөр бар. Биз башкасынан мурда кемчиликти баарыбыз көрүп атабыз, бирок ийгилик эмне экенин, жакшы нерсе эмне болуп атканын негизи көрүш кыйын да. Ошону көргөнгө аракет кылыш керек. Анан мен үчүн жакшы өзгөрүүлөр бар деп ойлойм да Кыргызстанда. Сиз бул жолу Кыргызстанга келишиңиз жакшы бир жагымдуу окуя менен коштолду. Мына менин колумда турат, абдан жакшы мукаба менен Көк тептер деп аталган китебиңиз жарыкка чыкты да. Анан мунун чакан бир презентациясы кылып, жакын санаалаштарыңызды дагы чогулттуңуз. Ошол кечте мен дагы болдум эле. Бардыгыбыз чыны менен эле толкунданып кабыл алдык. Анткени адабий турмушта Кыргызстанда бир жаңылык катары кирди да бул китебиңиз. Кандай ойлойсуз? Мен жаңылбасам, бул соңку бир сиздин де бала кезиңизден берки жыйнап жүргөн баягы күндөлүктөрүңүздүн бир жыйындысы болуп калган экен, Анан ушуга берген, муну менен таанышкан сиздин жакындарыңыздын алгачкы пикирлери кандай болуп атат? Ооба, китеп жарык көрдү. Бирок эми баягы китептин туулганына эмес, турганына сүйүнүшүбүз керек экен да. Бул мен үчүн жакшы нерсе, бирок мен кубаныччуу эми келиши керек да. Мунун баштала элек азыр. Ооба, баштала элек. Муну эми себеби чындап эле өзүң айтмакчы, биз бир өзгөчө башка нерседе эмес, ушу жазуучулукта мындай бир жаңы нерсе керек болуп атат да. Мурдагы эски менен, мурдагы эски оюң менен, мурдагы эски стиль менен ушул китептин мукабасынан баштап маңызына чейин бир жаңычылдык болмойун, менимче ушу жазуучулукка көп жолобой турган оң да. Анан бул китеп окулуш керек да, эң башкысы окулуш керек. Кандай жазайсың, эмне кыласың, китеп окулуш керек, бир сөз менен алганда. Анан ушу азыр окурман кайсы китепти окуш керек деп издебей, азыр жазуучу, жазмакерлер өзү мындай окурманды таба аламбы деп окурманды издеш керек болуп атат да. Окурмандын табити каякта деп кантип тартабыз, эмнени жазабыз деген маселе бул.
бир өтө эле чоң. Анан баягы Салижан агайыбыз айтпады беле, ушул Кыргызстанда бир 25 000 окурман болсо эле кыргыз адабият өнүгүп өсүп кете берет эле деп айтты эле да. Анан ойлойм ушул биз ушу 7 миллионго чукул элибизде ушу 25 000 окурман барбы жокпу деп. Бирок бул эми баягы Албет агайыбыз баягы салыштырмалуу айткан эле. Анан эмне болсо дагы окурман болот да сөз. Элдин ичинде, шаарда, айыл кыштакта башкысы эле ошол окурманга жетишиң керек да. Ошол окурман сен окушу керек китебиңди баягы ачып көрүп. Анан алгачкы откиликтериңиз кандай болуп атат? Ооба, тиги бул китеп 20 күн болуп элек чыкканына. Анан менин эми сүйүнгөнүм, азырынча сүйүнүчтөр да болот. Мындай алыстан, жакындан дегендей, тааныган, тааныбагандардан. Анан ошол китепти эми жыйынтыктап окуп бүттүк, дешип, жакшы пикирлерин айтып, эми бул жазуучу, бул автор үчүн эң эле башкысы да. Туура, эң негизгиси. Бул жакшы сөз, анан чыныгы жакшы пикир, бул күзгү да. Айтыңызчы, негизи жазуучунун ар бир жаңы чыккан китеби ал үчүн жаңы бир нерсени ачат же үйрөтөт деп коюшат экен да. Мен жаңылбасам, бул сиздин 3-чү китебиңиз буюрса, Анан бул китептин чыгышы менен сиздин жан дүйнөңүздө азыр эмнени сезип, эмнени туюп турасыз? Китеп боюнча. Ооба, мен эми азырынча ушул учурга чейин деле мен журналистиканын ичиндемин да. Анан жазуучулукка кадам ташташ менимче али алыс деп ойлойм мен үчүн. Анан бул өтө эле, бул куру сөз эмес, өтө эле жоопкерчиликтүү болуш керек. Ошон үчүн мына деп ушул жазуучулуктун айылын бир карап, ошого башпагайын деп турган учур. Анан деги эле ушул Бирок сиз өзүңүздү мындай өтө эле мындай кандай десем, мындай орусча айтканда мындай скромный кармап жаткан жоксузбу? Дегени азыр калем алып эле эптеп эки сөздү кураганын баардыгы өзүн жазуучумун деп тааныштырат да. А сиздин чыгармаларды окуганда сиздин стиль, сиздин берген оюңуз, философияңыз, мунун баардыгы бир ушунчалык тереңдикте да. Анан өткөндө мен бирөө менен сүйлөшүп олтурсам, бул Жеңишбек Эдигеев Чыңгыз Айтматовдой жазат экен деген ойду айтты да. Менимче бул дагы аябагандай чоң салыштыруу болуш керек. Анан сиздеги бул менимче азыр өзүңүз жөнүндө мен эми жазуучу эмесмин го деген сыяктуу айтып атканыңыз бул жөнөкөйлүк сапаттан улам го дейм. Ооба, эми ушул чындап эле чоң жоопкерчилик менен кириш керек болуп атат бул жазуучулукка. Анан бирок мен табитим деги эле баары бир ушул жакка алып бармак окшойт. Мага бул мурдатан сезилчү. Журналистикадан сырткаркы бир күч сезилчү да. Анан келип ошол жазуучулукка бет алып дегенде ошого бет алат окшойм. Анан бул жазуучулук эми буга чоң даярдык керек. Али да мен ошо билектирүүнүп даярданып атам деп айтсам болот. Анан сиз 3 китеп дедиңиз, ооба, буга чейин 2 сөздүк китеп да чыккан. Ал французча, кыргызча сөздүк китеп. Андан кийин ата-энелер, ата-эне жөнүндө китеп чыкты эле. Анан бул өзүңүздү мындай кандай ойлойсуз? Жазуучулук сиз үчүн жумушпу же бир хоббиби? Жок, бул хобби болбош керек да. Бул хобби деген эми бул мен үчүн жеңил сөз. Анан түрктөрдүн Орхон Памук деген кыйын жазуучусу айтты эле, ушул роман жазгандардын бул өзгөчө бул мускул, күч булчуңу бар. Ошон үчүн роман жазышат депчи. Бирок ойлоп көрсөң, чын ушул роман жазыш үчүн дагы сенде таланттын, мээнин, жүрөктүн бир башкача булчуңу керек да. Ал булчуң сенде бош болсо, жок болсо, буга дабай эле койгонубуз дагы оң.
Жазуучунун ийгилиги эмнеде деп ойлойсуз? Китептеринин чыгып турушу, сатылышы, окурман журтунун жакшы пикириби же дагы башка бир биз билип билбеген сезимдер барбы? Ооба, бул жазуучулук менимче ушу биз бүтпөгөн, түгөнбөгөн жашоодон жакшы теманы суруп чыгышта деп ойлойм да. Ошол теманы суруп чыгып, жана ошону кантип бере билишти. Болбосо ошол бизде деги эле тема калбайт. Бир жылдары бир айтты эле биздин жазуучулар, Чыңгыз Айтматов бизге эч бир тема калтырбай жазып салыптыр. Тиян карасак деле жок, бүт тема калбай калыптыр депчи. Анан анын сыңары бирок тема калбайт. Жазуучунун күчтүүлүгү ушул жерде. Эң жөнөкөй нерсени дагы ошол романга айланта алышат. Анан сөзсүз бул жазуучунун куралы сөз. Бул башка жазуучуда башка курал жок деп ойлойм. Бул сөз, ушул сөз калса ушу элде анан убакыт өтөт эмеспи? Ушу убакыттын бир катмарларында калышы керек да. Калбаса бул дагы жетишпегендик деп ойлойм да. Анан сөзсүз жазуучуда деги эле журналистте, чыгармачыл адамда ошо башкада жок көзү, башкада жок жүрөгү болуш керек. Бир адамдан башкача жаралган. Ошо башкалар көрбөгөндү биз көрүш керек. Ошо чай ичип отурганда дагы, сиз менен сүйлөшүп отурганда дагы биз башкалар көчөнүн эле ичинде биздин Бишкектин кыймат ичинде эмне деген жашоо жатат, эмне деген темалар жатат, чачылып ушу биз аны кээде байкабайбыз, жөнөкөй адамдар. Ооба, бир кир жууган кийимдей эле мындай баягы илинип турат да ушу темалар. Ошону биз маселе ушуну көрө билишти да. Көрө билишти. Айтыңызчы, мисалы сиз үчүн сиз Европада жашап, дүйнөлүк трендтер, дүйнөлүк классикалык мыкты адабияттар менен ошол өз тилинде, ошол тилде таанышканга чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан дегеним, бул суроону берип жатканым, мисалы сиз бул жерде мындай абдан кыска бат эле кирип чыгып окуй турган китеп кылып чыгарсыз да, чыгарма. Анан азыркы ушул заманда, дүйнөлүк цивилизацияда, мисалы биз баягы глобалдашууга баратканда, убакыт тар деген учурда ошол трендти мындай шак илип алгандыгыңызданбы бул? Ооба, мен кимде ушундай стиль бар, ким ушинтип жазат, чын мындай иликтеп көрдүңүз? Жок, тескерисинче мен айта албайм да. Жок, ушундай ар түрдүү стилде жазган жазуучулар бар, бирок айтайын дегеним ким бирөөнү мындай ошол таасир этип анан жазылды дегендик эмес да. Меники эми ушул менин баягы жашоодо мүнөзүң сыяктуу экен бул стиль дагычы. Анан ошол нерсени таба билишти экен да. Ошол эле биздин мурдагы биздин жазуучулар, кыргыз жазуучуларыбыз айтчу. Ушул биз жолдошторум болуп көп китеп окубайлы деп чечтик. Себеби бирөөнү туурап калат экенбиз, ушуну кайталап калат экенбиз деп. Бирок антип көрдүк, бирок ал болбойт экен, ал жаңылыштык болуп туруп, окумайын жазылбайт экен деп бир айткандары бар да биздин ага улуу жазуучулардын. Анан мунун да чындыгы бар. Бул көп окулмайын, сенде түгөнбөс бир генч болмойун, жакшы чыгарма чыгышы азапта кыйын ал. Анан бирок ошол эле учурда деги эле чыгармачыл адамдын стили, бул бир көрө билген өзгөчөлүгү өтө бир сыйкырга ээ да. Ошол эч нерсени окубай туруп, билбей, сезбей туруп жазган ырлар, жазган чыгармалар көп да. Бул карандай нукура таланттын күчүнө салып деп атышпайбы? Ошол бирок ушул дагы бир чоң нерсе да. Анан бул ошон үчүн мисалы биз 30га чыгып чыкпаган орустун улуу акын жазуучулары деле эмне деген шедеврларды жаратты. Алар
ушунчалык томдуктарды окуп үлгүрүп электе өздөрү шедевр болуп жатып калды да. Бул ошол таланттан да бул эме. Анан биз айрымдар ушу окубаган китеби жок, бирок алардан ошондой өзгөчөлүү сөз чыгышы кыйын да. Ошон үчүн биз эки нерсени мындай бири-бирине синтезделиш керек. Сенин талантың өзүң багажыңа жарашып боёгу бирдей болгондо анан бир нерсе чыгат деп ойлойм да. Эң сонун Жеңиш мырза, сиз жазуучулукка журналистикадан келдиңиз да. Учурунда абдан бир популярдуу болгон агымдан чыгармачылык жолуңузду баштадыңыз эле. Анан кийин ошол кезде иштеген алыптар болгон, мына Мелис Эшимхановдун, Кубатбек Жусупалиевдин чоң бир сабагын алдыңыз, таалимин алдыңыз дегендейчи. Журналистикада деле сиз абдан жакшы иштеп, өзүңүздүн ысымыңызды жасагансыз. Анан бүгүнкү күндө, мындай өткөн күнгө сереп салып, сиз ошол журналистикадагы басып өткөн жолуңузга карап көрүп, өзүмдү толук ача алыптырмын деп ойлойсузбу? Негизи журналистика мен үчүн мындай, бул менин пикирим да, ушундай үстүрт бир кесип сыяктуу сезилет да мага. Себеби журналистика баардык тармакты камтыйт да. Бүт тармакты камтыйт, бүт баары менен сүйлөшөсүң, аралашасың, баарын ошого ылайыкташың керек сенин билгениңди, жазууңду. Анан ошон үчүн журналистика бүт турмуштун болгон тармагын, болгон ой чуңкурун ооз тийип жүрүп отурат да. Анан бул жакшы журналистика, бул ошентип бүт аралашып, баарын тең алып жүрүш керек. Бирок эгерде кайсы бир кесипке, кайсы бир ошол эле жазуучулукка эгер сен барышың керек болсо, анда журналистикадан кетишиң керек да. Бул журналистика бул чындап эле адамды аябай баягы эт турагандай майдалайт да. Мындай тегирмендин барасындай же эт турагычтай бизди. Себеби ошол күндөгүдөй, ошол күндүн маанайындай чагылдырып беришиң керек. Ал үчүн сенде энергия кетет канчалаган. Анан энергия сени ушинтип сүйрөп жүрүп отурат. Күндөн күн, айдан ай, жылдан жыл өтө берет журналистикада. Баягы өмүрлөр кантип өткөнүн билбей каласың да. Анан мурда да айтышчу, ой, сенде бир нерсе бар, ушул сен майдаланып бүтөсүң, кетишиң керек журналистикадан, кичине түбөлүктүү бир нерсеге чыгыш керек деп. Анан бизде башында журналистика бизге кесип да болду, тапкан наныбыз болду. Атыңыз чыкты. Анан баары бир журналистика менен жашаш керек болчу. Анан ошон үчүн биз бир канча жыл ошол, мен эч нерсе журналистикадан жоготкон жокмун, бирок убагында эгер кетиш керек болсо убагында кетиш керек. Европада жашап жатасыз, ал жакта менталитет, салт сана таптакыр башка. Кээде аларды ошо биз өзүбүз кыргыз боюбузга сиңирүү мындай кээде окшошпогондой туюлат, Анан ал жака көнүп кетишиңиз, ал жактын менталитетин сиңириш сиз үчүн деле менимче түшүп болду болуш керек. Кантип көнүп кеттиңиз? Оим дүйнөсү негизи баягы кербендей эле аралашып жашайт да, чын менен. Өзгөчө бул сырттан көрүнө болот да. Кантип ушул дүйнө бири-бири менен мындай алакалашып, көчүп, конушуп жашап атканычы. Анан бул табигый нерсе да. Бул ошентип канчалар башка өлкөдөн тагдырын өткөрөт да. Бактын табат дейт бул. Бирок анан баары бир баягы биздеги тамырдагы кан деген болот экен да. Бул өтө эле кан жүрүп туруп ыйык нерсе экен да. Кан. Анан бул ошол ыйыктыкты баягы тамырын ошол жактан сууругусу келбегендер болот. Мен балким бир ошого кирет болушум керек. Мен баары бир башка жактан өзүмдү элестете албайм. Бул менталитеттен эмес, аралашып кетүүдөн эмес. Биз эми 12-13 жыл болду.
аябай орунду очо калышып калат экенсиң да. Бирок жашоо ушунусу менен кызык дагы, татаалдыгы да ушунда. Болбой эле ошол жака биз аябай отурукташып алдык, көнүшүп алдык. Ошол абасына, суусуна дагы. Кыргызстанга кайра кайткыңыз келбей, келип алып кайда келдим деген сыяктуу күндөр болобу? Жок, андай боло элек. Анан бирок мен айтайын дегеним ошол өмүр азгырык экен да, эми жашоо, тирилик, себеби ушинтип өз немесин ала берет да. Анан биз эми жубайым экөөбүз тең баягы чыгармачыл адам болгон үчүнбү, же деги эле ушундай болуш керек беле? Биздики баягы ушунча бир канча жылдан кийин мындай мурдагыдан бөлөкчө ой эми каптай баштады да. Мындай болбойт, эми баралы деген ошол. Сизде көбүрөкпү же жубайыңыздабы? Мен эми ушул 50 жашка чыктым былтыр, ушу 50дөн кийинки ойбу деп атам ошол. Анан чындап эле бөлөк жерде карыш, бөлөк жерде калыш, бул эми мен элестете да албайм. Анан эми бирок канчалаган 100 миңдеген, миллиондон кыргыздарыбыз сыртта жүрөт. Алардан муун алмашып атат башка жерде. Бирок ушуну дагы менимче ошол сыртта жүргөндөрдүн бир жарымынын көбү ушул түйшүк менен жүрөт деп мен сезем да. Анан буга баягы болгон эле кайсы бир мезгилден кийин бир чечим керек да, чечим керек дагы. Жубайыңыздын каалоосу да барбы Кыргызстанга келүү? Сөзсүз, ооба, биз эми сүйүнгөнүм, кыялыбызда окшош, максаттар окшош дегендей. Эң сонун. Аны сиз белгилеп өтпөдүңүзбү, чыгармачыл адам депчи? Өмүрлүк жарыңыз Чолбон айымдагы ошо Бириккен Улуттар уюмунда иштейт. Мисалы кыргыз элибиз, биз сыймыктана турган кыргыз кыздарынын бири. Анан кээде Кыргызстанга барып алып, эмне иш кылам деп, анткени чөйрө мындай тарып кетпес бекен деген сыяктуу ойлор жаралбайбы? Жок, менимче кеп Чолпон жөнүндө, Чолпон Экөөңүз төрт тең эле ойлоносуздар да ошондо. Бияка келип иштесе, тескерисинче ушул жерде туруп кайра алыска колду созгонго мүмкүнчүлүк. Дүйнө үчүн иштейт, э? Ошондой мүмкүнчүлүк бар да, бул турулуу көз жетет дегендей. Анан болгон эле азыр ошол жактан тажрыйба топтоо, ошо кесипти байытуу дегендей. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Айтыңызчы, мисалы сыртта туруп, анан кийин Кыргызстанга эмне жасап бере алам, эмне кылсам деген ойлор жаралабы? Бул сөзсүз ошо бул чоң темалардын бири болот экен. Сыртка кеткен кыргыздардын тагдырына санаасы бирдей да, мен сезем да ушуну. Анан ар кимдин маегин, сөздөрүн уксам дагы ушул мен мекениме минтсем дешет да. Бул аябай жакшы да. Бул өтө эле чоң нерсе. Анан бизде ошол нерсе жакшы уланды. Мисалы биз сыртта жүрүп көп өтпөй эле баягы биякта чыгарган гезитти ошол Женевада туруп да чыгардык да. Женевада туруп да. Бүгүнкү күнгө чейинби? Жок. Мурда башында, башында. Бир канча биз кеткенден бир канча жылдан кийин. Демек, гезит бияктан чыгып атты, биз салык төлөп аттык дегендей. Ошол анан ошол жактын маалыматтары менен, тажрыйбасы менен улам гезитти ого бетер жакшы болуп аткан учурлар болду. Бул дагы баягы Кыргызстандан кол үзүп кетпөө болду да. Анан эми журналисттер үчүн Кыргызстандын көйгөйүн жазып, күйүп, бышып, чагылдырып отургандын өзү дагы бул кызмат да. Ошол жакта туруп жазып, социалдык темасында болобу, саясаттабы ошого баягы күйүп, бышып атканыңдын өзү да кызмат деп эсептейм да. Анан биз ошентип аттык. Журналистикадан таптакыр четтеп калган жокпуз. Ушу күн сайын, саат сайын окуялардын аралашкан учурлар болду. Себеби биякта өйдө төмөн инкылаптар болду. Ошого биякта чуркаган журналисттер деле күйүп бышып. Өзүңүз тигил жакта болсоңуз деле сана оюңуз бул жак болуп атты. Жазып аттык дегендей. Анан
дагы бир кичинекей нерсе ошол мисалы мен лингвист болбосом дагы тилчи болбосом дагы бирок ушул кыргызча французча мисалы эки сөздүк китеп чыкты да ал жактын китепканаларында китептеринде китеп дүкөндөрүндө сатылып коюлуп турат. Муну айтайын дегеним ошол жок дегенде ушул жагынан да бир кызмат болуп калсын деп ушу дүйнөлүк француз тилин кыргыздар түз кыргыз тили аркылуу үйрөнө турган курал болсун деп. Мисалы ошолордун чыгып калышы деле бул мен үчүн салым деп ойлойм да. Иши кылып бул чындап эле сырттагы ар бир кыргыз баягы кызматын санап жашайт да. Ушинтсем экен, минтсем экен деп. Анан бирибиз аз кылат экенбиз, бирибиз көп кылат экенбиз. Анан баягы максаттар эми али алдыда дагы. Сизди ошо бала кезиңизде эңсеген көп кыялдарыңыз бар эле деп айтып өттүңүз. Ошол жазуучулуктагы бир кыялыңыз болсо, анан экинчи бир кыялыңыз, жаңылбасам, бул сиз сүрөттү абдан мыкты тартасыз да. Анан кээде туруп ойлойм, мүмкүн сизден мыкты журналист чыкпаса, жазуучу чыкпаса, сизден мыкты сүрөтчү чыкмак беле депчи. Ушул хоббиңизди бүгүн Европада жүрүп улантып атасызбы? Эмне болуп атат? Ал өлүп калган жокпу? Эми бул жөнөкөй эле баягы бир кайсыр өнөрдү сүйүү болчу, ошо бала кезден келаткан. Анан негизи эле сиз айтмакчы талант эгер бар болсо, ал бир жеринен болсо бир жерден чыгат да сөз. Аны же жазуучулуктан, же журналистикадан, же бир акындыктан дегендей. Анан ошол нерсенин чыга турганын убагында туура баамдап алсаң, бул да жеңиш экен да. Көп таланттар атургай ошо жолу кайсы экенин билбей өткөндөр бар, же болбосо кеч түшүнгөндөр бар. Ошо сыяктуу. Аны эми сүрөтчү мен бала кезден келаткан ошо бала сыяктуу жөнүндө кыялым. Анан бул мага жардам берет, кээде баягы тартып сактап коем. Сиз өзүңүз китептериңизди иллюстрация кылган чыгарсыз? Жок, антип колдонгон жокмун, бирок сүрөт баягы сен кыялыңды ого бетер орундатып, сага кыялга кыял кошуп турган нерсе болуп калат да. Анан негизи эле биз башка тармак болобу? Айталы ошол Женевада оондо иштеген адамдар, же эл аралык уюмда иштеген, же таптакыр башка ушулар хобби катары же болбосо ушу сүрөтчүлүктү көп алып жүрүшөт да. Ошо мага жардам берет экен, мени стресстен алып калат, мага канат берет деп. Азыр айтып отурсаңыз, баягы мындай кыялдар демекчи, мына могу сыртында сиздин күндөлүк, бул кол жазма да туурабы? Мисалы, сиздин жазган, анан карабайсызбы, мындай сулуу жазат экенсиз да, сулуу, жакшынакай. Анан бул кол жазма аркылуу адамдын ички жан дүйнөсүн же мүнөзүн билүүгө болот. Бул илимде деле аныкталган да. Сиздеги кыялкечтик, романтик мүнөз байкалат. Ошол мүнөз жылдардын өтүшү менен калат бекен же күчөйт бекен? Биринчиден, могу кол жазма тууралуу бул күндөлүк болчу биздин студент кезде бир ошондо эле бул жака түшүргөндө туурабы? Тиги бир жолу Кыргыз драма театрына кайсы бир спектакльди көргөнү бардым эле. Анан мен отургандан дагы бир эки катар ылдый Чыңгыз Айтматов биздин жазуучубуз 2-3 адам менен отурган болчу. Анан артынан карап таасирленесиң да, ошентип карап улам спектакль көрүп отурган учурда эле жалп этип свет өчүп калды. Ошо Кыргыз драма театрында да. Анан көбүр болуп, ушунчалык зал капкараң болуп калды да, жылчыксыз болуп. Анан бир техниктер бир кенен 15 мүнөт дегенде оңдошту. Анан ошого чейин мен Айтматовду караанын артынан карап отурдум да, ошо бир 2 метр астымда отурат. Анан бул мен үчүн бир башкача бир мындай көрүнүш болгон да. Жөн эле көрүшсөк көргөнүң бир тең, анан ушу свет өчүп калып, театрда капкараңгы жерде үнсүз отурган бул мен үчүн таасир болгон, ошону жазып койдум эле. Анан романтика демекчи,
ушул жазуучулукка сүйрөп турган, акынды жаздыртып турган, музыкантты обун ыргак алып келип турган бул романтика. Романтикасыз чыгармачыл адамдар эч ким эмес. Азыр да мени жетелеп жүргөн, ушу кыялдарды түгөтпөй эмнени көрсөң да таасирди ээрчитип турган бул романтика. Болбосо мунсуз баягы муза деп атышпайбы? Ооба. Ошо сыяктуу бул чыгармачыл адамдар анда эч ким эмес да. Анан деги эле жазуучулукта айтат, мындай музабы же дисциплина, тартип билетчи. Ушу кимиси, кайсынысы мындай маанилүү деп да. Анан бул экөө тең тим эле аябай керек. Бул ушу эргүү муза болбосо анда өзүңдү кыйнабаш керек да, такыр өзгөчө жазуучулукка. Кыйналып атсаң, балким бир жыл бою туруп дагы деле мындай сенде эргүү жок болсо муну таштабоо керек деп ойлойм да. Ал эми тартип, дисциплина бул жазуучулукка эми болуп көрбөгөндөй маанилүү. Эртең менен туруп жазам, же болбосо бүгүн башканы токтотом дагы жазам, бүгүн мынча жазам деш, бул дагы өтө маанилүү да. Качан эргүүлөт ошондо жазам, убакыт менде толтура деген ал да болбойт. Китептерин, ушул жазган чыгармаларыңыздын эң биринчи сынчысы Чолпон айымбы? Кыздарыңыз ушул чыгармачылыкка жакын өстү, кандай? Ооба, балдар, мен шуну айтып коеюн, биз кыргызча кандай сүйлөсөк ошондой сүйлөшөт, ошо Женевада турушуп. Бул эми сиздердин тарбия. Ооба, бул негизи ата эненин тарбиясы. Биринчи кезек мында башка сөз жок да. Туура. Анан эми азыр көрүп атам, Бишкектеги биздин кыргыздарыбызды кыргызча билбегенчи. Союз кезинен кийин биз айтчу элек, эми ооба Союз кезде минтип өсүп калдык, кыргыз орустар менен чоңоюп калдык деген. Мен азыр аябай таң калып, капада болуп атам, ушул күн өткөн менен Атургай азыр күчөптүр. Азыр орусчалашып бараттырбыз да. Ошол Союз тараганына 30 жылдан ашса дагы, ошол кездегидей орус ташуу саясаты жок болсо дагы, эчтекесине карабай, жашыбы, чоң улумуунбу, орусчаны биз баары бир алдыга баары бир коюп атыптырбыз. Ушул эме өкүнүчтүү да. Анан ошон үчүн балдардын кыргызча билбей калышы, башка сөз жок, ата эненин иши, ата эненин катасы. Анан ооба биринчи сынчы Чолпон дагы окуйт сөзсүз. Анан мен эми заманга жараша мен анан китептин стилине жараша, анан кыска нерселер болгон үчүн мен көбүнчө соц тармактарды да колдоном да. Бул соц тармактар аябай жакшы. Бул муну колдоно билиш керек. Бул мисалы мунун биз синтезде фильтрлеп ала турган оң жактары абдан көп да. Биз ошону пайдалансак, бул чагылгандай биздин жеткире турган жакшы курал да. Ошон үчүн муну пайдаланышыбыз керек да. Анан башка нерсесин эмес, баягы сен өмүрүңдү короткон, баягы терс же болбосо бир негативтерге эмес, сен ошо кантип жакшы колдоно билгениңди таап алсаң, бул абдан жакшы да. Ошон үчүн мен дайыма жарыялап турдум. Анан сынды ошо окурмандар ошол эле саатта, ошол күн эртеси эле аласың. Бул жазмакерлерге бул абдан жакшы да. Пайда, туура. Сынды дагы, мактоону дагы ошол эле учур дагы угасың. Мындай кайтарылма эффект деп коет го, натыйжасы болуп турат, мындай. Түз байланыш да ал. Түз байланыш ооба. Илгери мисалы, туура китебиң айлап жатып, чыгып, анан эл окуп, рецензиялар жазылгычакты канча өмүр өтчү эле. Мүмкүн бул китепти мындай аудиолоштуруп дагы койсоңуз болуш керек. Анткени үнүңүз бар, Чолпон айымдын үнү бар деген сыяктуучу. Анткени окуганда мүмкүнчүлүгү эмес, мисалы унаада баратканда укканга да ыңгайлаштырып. Балким болоттур, себеби ыңгайлуу нерселер бар.
ар кандай ритмде, ар кандай ыргакта дегендей. Анан Женевада мен өз чөйрөмдү баттап алдым, ошол жактагы жазуучулары, чыгармачыл адамдар менен. Анан ушинтип бир китеп чыккан атат десем, 700 беттик десем, баар чалкасынан түшөт. Эмне деген китеп ал 700 беттик деп, анан эмне жөнүндө деп мен айрымдарын айтып бергенде, ошол эле замат сунуш кылышты, келгиле чогулап которолу француз тилине. Сонун анда. Эми анда француз тилине чыгат экен да. Кийинки максатым ошол, буюрса. Мунун баарын эмес, биздин менталитетке кандай айтсам, баягы биз күлгөн нерсеге европалыктар күлбөшү мүмкүн дегендей, анан биздин окуялар да ошондой да. Анан аларга туура келгенин, аларга кызыгын которсом деп атам. Мен ойлойм, Жеңиш мырза, бул сиздин соңку китеп эмес, анткени уландысы болуш керек. Сиздин ошол Женевадагы күндөрүңүз, ондо иштегениңиз, ал жактагы кызыктарын баардыгы, мен ойлойм, кийинки китептин уландысы болуш керек. Жазып атасызбы азыр? Ооба, буюрса бул китептин биз кантип Женевага, эмне үчүн Женевага барып калдыктан башталат китеп. Анан калганы дээрлик 90% бүт эле Кыргызстандагы окуяларда, мурдагы кийинки. Анан эми көктептер эми токтобой токшойт. Бул баягы ошон үчүн кийинкилери ал жактагы турмуш менен кетет деп ойлойм. Ооба, сизге анда чыгармачылык ийгилик каалайм, көп дептер токтобосун.